Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, урматтуу кыргыздар, урматтуу мусулмандар. Бул дүйнөдө бардыгы топурактан жаралганда, бардыгы өзгөрмөлүү. Жалгыз чындык Аллах субхан таала. Ла илляха иллаллаху Мухаммадир Расулуллах. Биз болсо көрөкат, акча табыш керек, үй салыш керек, анын кылыш керек, элден калбаш керек, акча табыш керек, дүйнө топтош керек деп атып бүт чындыктан алыстап кетип атабыз да. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, ла илляха иллаллах Мухаммад Расулуллах келмесин көпкө айтыш керек да. Себеби мындай да, мисалы адам баласы 5 мүнөттөн кийин, 10 мүнөттөн кийин, 15 мүнөттөн кийин эмне болоорун билбейт. Балким өлүп калат. Балким 5 мүнөттөн кийин адам баласы өлүп калат. Балким 50 жылдан кийин, балким 100 жылдан кийин өлөт адам баласы. Аны өлүмдү качан келерин эч ким билбейт да. Ошондуктан урматтуу адамдар, бардык мусулман негизи ошондой да, өлүмгө даяр болуп жашайт да. Любой момент Аллах Таала алдына барам деп жашайт да. Негизи мусулмандын ишеничи ошондой. Келечекти ойлонбойт. Азыркы учурда ойлонот да. Мисалы, Аллах субхан таала мени карап турат, көрүп турат. Аллах субхан таала менин рызкымды берип атат. Аллах субхан таала мага сыноо берип атат. Жаманчылык, жакшылык, жаманчылыктын бардыгы Аллах субхан тааладан келет. Аллах субхан таала өткөндү, ушул чакты, келечекти бардыгын билет. Аллах субхан таала мага эмне жакшы, эмне жаман менден жакшы билет. Бардыгын билүүчү деп жашайт да мусулман негизи. Ошондуктан урматтуу адамдар, ыймандан тайбайлы эч качан. Бул көрөкат деп анан карызды төлөш керек, анан кредитти төлөш керек, анан тигини акча табыш керек, анан баламды чоңойтуш керек, үйлөнүш керек, жайланыш керек деп отуруп, негизги чындыкты унутпайлы да. Негизги чындык бул Аллах субхан таала алдына барып, жакшылык иштерибиз үчүн сыйлык алабыз, жаманчылык иштер үчүн кечирим сурайбыз. Аллах субхан тааланын ырайымына таянабыз да. Меримдүүлүгүнө таянабыз, кечирим сурайбыз. Ошондой да, урматтуу адамдар, ыйман келтирели. Баарыбыз бир күнү кетебиз. Бул дүйнөдө биз конокпуз да, коноктой болуп жүрөлү да. Бул дүйнөгө азгырылып кетпейчи.